УКМК Салкынай Алимбаеванын ишинде саясий өңүт жок дейт. Жумушчуларды урушуп, аны видеого тарттырып элге жарыялаган министр. Жана суусу какшыган орто токой. Берүүдө ушул жана башкаларды кеп кылабыз, амансызбы? Ошто Европага виза ачып, жумушка орноштурам деп жарандарды алдап, акчасын алып, изин жашырып жүргөн шектүүлөр кармалды. Малым болгондой, бүгүнкү күндө бул жарандан жабыркагандардын саны 150 адамдан ашкан. Жабырлануучулардын көпчүлүгү 1800 евродон беришкен. Шектүү негизинен Польша жана Германия өлкөлөрүнө жөнөтүүнү убадалаган. Шектүү Бишкекте жашырынып жүргөн жеринен кармалган. Учурда анын кылмыштуу шериктештерин аныктоо боюнча ыкчам иштер уланууда. Милиция шектүүлөрдөн жабыркагандар болсо 102 кызматына билдирүүнү өтүнөт. Ички иштер министрлиги Бишкекте коомдук транспорттарда жүргүнчүлөрдүн акчасын, буюм тайымдарын урдаган. Аларга кол көтөрүп, денесине залал келтирген деген шек менен 7 адам кармалганын билдирди. Алардын 6 шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бирөө жашы жетелик болгону үчүн Чүй районундагы номер 14 түзөтүү колониясына жөнөтүлдү. Буга чейин социалдык тармакта маршруткада бара жаткан жүргүнчүлөр телефон урдап жаткан 2 жигитти кармап алышканы. Чөнтөкчүлөр кайра элдерге кол салып жатканы тартылган тасма тараган. Бул фактыларга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси менен кылмыш иштери козголуп, тергөө уланып жатат. Кылмышка шектүүлөрдүн жашаган жерин тинткен маалда арганда үлгүдөгү телефондор табылды. Соңку учурда Бишкекте коомдук транспорттарда чөнтөкчүлөр көбөйгөнү, аларга буюм тайымдарын алдырган жарандар, ур соккуга кабылганы тууралуу маалыматтар көбөйдү. Алсак бүгүн соц тармакта маршруттук таксиде уурулук кылып жаткан чөнтөкчүлөрдүн дагы бир тасмасы тарады. Ал арада Ысык көлдө эс алуучулардын буюмдарын урдап жүрүшкөн оорулардын тобу кармалды. Алар Бостери айылында жана Чолпон Ата шаарында жайгашкан эс алуу мекемелеринин аймагындагы пляждарда эс алуучулардын мүлкүн урдап жүрүшкөн. Шектүүлөр негизинен уюлдук телефондор менен акча каражаттарын урдашкан. Жана мурда соттолгон Бишкектин тургундары болуп чыккан. 8 факты боюнча жалпы материалдык зыян 310 000 сомду түздү. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. УКМК оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын ишинде саясий өңүт жок деп билдирди. Атайын кызмат бул иштин саясий сырын билебиз деп жалган маалымат тараткан СОС түйүндүн айрым колдонуучуларын божомолдоруна комментарий берди. Кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдардын талаптарына ылайык так жүргүзүлүп жаткан акыркы тергөөгө Равшан Жээнбековдун эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп өтөбүз. Ошондой эле атайын кызматтан Алимбаеванын баш коргоо чарасынын өзгөртүлгөнү дагы бул ишке саясий өңүт жок экенин далилдей турганын кошумчалашты. Саясатчынын аялы ден соолугуна байланыштуу 29-июлда үй камагына чыккан. Эске салсак, Салкынай Алимбаева үстү-үстөгү жылдын 25-майында УКМК тарабынан кармалып 8 саат сурак бергенден кийин камакка алынган. Ага коррупция беренеси менен айып тагылган. Кийин Алимбаеванын уулу Азат Равшан апасынын эч кандай коррупцияга тиешеси жок экенин айтып, мунун баары саясий иш
экенин билдирген. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Ысык көлдө жол оңдоп жаткан жолчуларды урушту. Бул тууралуу видео министрдин Facebook баракчасына жарыяланды. Ал курулуш ишинин кечеңдеп жатканына нааразы болуп, жумушту таңкы саат 6-да баштоого тапшырма берип жатканын көрүүгө болот. Эмне жумушту кеч баштап атасыздар? Кана баштаган, республикада техника чыган экен. Жаңы отуруп баштады. Сиздер саат канчада баштап атасыздар жумушту? Эмнеге световой дейди колдонбой атасыздар? Мен карап келатам, тияктан бери келатам атайын, 6:30-дан бери келатам. Карап келатам бөттөн. Эчтеке ишин жок, бирдеке ишин жок тиякта. Басып келатат. 6-дан бар. Болгонун билгиледирмен. Саат 4-тө тургуш керек ал үчүн. Тургуштар эмнеге световой дейди колдонбой атасыздар азыр? Жок, сиздер эмнеге тиги? Асфальттын баарын сыйып салып туруп, бүтүп чагылмады. Водовоздор каякта? Эмне жок? 13 водовоз бар, суу жок. Эмнеге суу жок болот? Карабайсыңар, суу албайсыңар тиякта. Техникте бар, тосордо бар, башка жерде суу жок. Иштетпейсиңер, чаң болот элдин баардын, бүт жердин баардын чаң. Суу жекте жок суу. Алла да сууну, сен ошого аныңара жүрсөң асфальт сыйбайсыңар аны. Бүт асфальттын баарын сыйып саласыңар. 5 километрден ал сыйбайт делер. Же 10 километрден. Напрочуз баарын сыйып салдыр, бүт баарын ыңгайсыз баарын кылып атасыңар да. Иштегиле да иштегенен. 6-да баштагыла. Министр ошондой эле аталган унаа жолдун 71 чакырымынан 141 чакырымына чейин Арекс Строй компаниясы куруп жатканын кошумчалаган. Эсиңизге салсак, буга чейин өкмөттүн жыйынында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев дагы министрлерди саат 6-га ишке чыгууга үндөгөн. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5-тен бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9-да жумуш башталат деп келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы саат 6-дан баштап жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы саат 8:30-9-да жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан, эртең менен саат 6:30-да жумушта болушуңар керек. Какшып калган Орто Токой суу сактагычынын сүрөтүн фотограф жана экоактивист Владислав Ушаков Facebooktагы баракчасына жайгаштырып, сүрөт талкууга алынып жатат. Ал эми суу чарба кызматынын башчысы Алмазбек Сокеев фотожурналисттин сүрөттөрүнө комментарий берди. Анда быйыл Орто Токой суу сактагычына агып кирген суу өтө аз экени айтылат. 2021 жылы деле бизде 360 миллион метр куб суу бар болсо, быйыл 250 миллион метр куб суу бар. Учурда кайсы жылы суу аз болоорун айтуу кыйын. Суу ресурстарына бай өлкө болгон Кыргызстан ушул жылдар бою айтылып келгендей суунун тартыштыгына дуушар болууда. Аткаминер аталган көйгөйдү чечүү үчүн дыйкандарга берилип жаткан сууну эсепке алуу керектигин билдирген. Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кызды зордуктап өлтүрүүгө айыпталган жашы жетелек Элдияр Бактияр уулунун жакындары анын күнөөсүз экенин айтып, Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына түнөп жатышат. Бул тууралуу журналист Рыспай Мажитов билдирди. Айтымында Садыр Жапаров менен жолугушуу үчүн Бишкекке айыпталуучунун ата-энеси, 2 тайэжеси жана 3 жашар иниси келген. Алар президент менен жолукмайынча кетпей өкмөт үйүнүн алдына түнөшөрүн айтып жатышат. Ушул жерде турасыздар эми. Эже, могул кичинекей балаңыз менен туруш кыйын болуп атабы, көтөрүп алыпсыз. Кичинекей балаңыз ыйлап атабы? Балаңыз канча жашта? Балам 3 жашта. 3 жашта. Адам өлтүрүү, зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, адамды уурдоо беренелеринин негизинде айыпталып 10 жылга кесилген жашы жетелек Элдияр Бактияр уулунун кылмыш иши облустук сотто 18 августта каралат. Эске салсак, өткөн жылдын 4-сентябрында Кадамжайда зордукталып өлтүрүлгөн секелек кыздын сөөгү табылган. Окуя коомдо резонанс жаратып, башкы прокурор Зулушев ишти көзөмөлгө алган. Кийин кылмышка шектелип кармалган 3 адамдын 2-өө абактан жанын кыйган. Кылмышка тиешеси бар дагы бир жаран быйыл 28 февралда Кадамжай райондук сотунун чечими менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы жана троллейбус башкармалыгы Д категориясындагы айдоочуларды өз командасына чакырат. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Маалыматка ылайык, Кытайдан алынып келинген жаңы автобустар үчүн жалпы 1,5 миң айдоочу керек. Айлыгы 50 миң сом. Айдоочулардын жаш курагы 21 жаштан 60 жашка чейин болушу шарт. Ошондой эле БС категориясы бар айдоочулар
Д категориясына акысыз окутуу каралган. Кала башкармалыгы татыктуу маяна туруктуу жумуш убада кылууда. Биздин башка кабарларды соц тармактагы Арча медиа баракчаларынан окуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.